Садыр Жапаровду кыргыз саясатындагы эң күрөшчүл адамдардын бири катары сыпатташат. Баштай алган жок. Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Мында президент болуп шайланып, 24 февралда мамлекет башчы катары алгачкы сапарын Москвага жасады. Президент Жапаров жана Жапаровдун узак жылдарга созулган күрөшү аны мамлекет башына алып келип, 10 январда биринчи президенттик мөөнөтүнүн 5 жылы соңуна чыгат. Садыр Жапаров президент катары соңку 5 жылдын ичинде ары татаал түйшүктүү жолду басып өттү. Өзгөчө мамлекет башына келген алгачкы жылдар оор болуп, кум-төр, чек ара, коррупция жана криминал маселесине байланыштуу чечимдер кабыл алынды. Президент катары Садыр Жапаров эмнеге жетишти жана Кыргызстандын келечегин кандай көрөт? Жапаров бийлигинин эң негизги долбоору кайсылар? Президент тууралуу бул тасманын акыркы бөлүгүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Кыргызстандын эгемен тарыхында мамлекет башына келген ар бир президенттин кыялы болгон. Анткени бул темир жол Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарат деген терең ишеним бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда сөз болуп, кийин Курманбек Бакиевдин бийлигиде ишке ашырууга аракет кылган. Андан соң Алмазбек Атамбаев да бул долбоор. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ошол учурда президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүн башкарып турган. Садыр Нуржаевич өзү келгенден бери да көп ойлонду, карады. Анан бирок баягы бул проекттин бизге эң керектигин Садыр Нуржаевич түшүндү. Мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырууга мажбур болгон Сооронбай Жээнбековдун өкүтүдө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болду. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун башталбай жатышынын бир нече себеби бар эле. Ушу темир жол Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мындан 30 жыл мурун баягы талкууланып келатат да. Мен ондо женекөй Катардагы дипломат болчумун. Ушуну биринчи жолу 1998 жылы баштаганбыз. Андан бери канча бийлик алмашты. Келген бийликтин баары биринчиден ушуну приоритет катары көрүшкөн. Кытайлар менен сүйлөшүп жүргүзүшкөн, бирок баягы негизги ишке келердин убагында дайыма биз тараптан мындай чечимдер кабыл алынбай калчу да. Анткени биринчиден бизде бийлик дайым алмашып турду да. Экинчиден болсо бул эми чоң проект 351 километр. Бул башында бул 4 миллиард болсо, азыр 6,5 миллиарддын тегерегиндеги чоң проект болуп атат. Эми бул финансын дагы бирөө чыгарыш керек да. Анын жолунда сүйлөшүш керек. Проекттин өтүшүнө дагы көптөгөн мындай кээ бир мамлекеттер каршылык көрсөтүшкөн. Садыр Жапаров 2021 жылы январ айы 11 мартта болсо 2 күндүк мамлекеттик сапары менен Өзбекстанга барган. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы эле. президент Мирзиёев бирдей жана системдүү ойлонот. Башкача айтканда алар бир гана өз өлкөлөрүнүн эмес, жалпы региондун өнүгүүсүнө негиз боло турган эң татаал маселени чечүүдөн башташты. Көп убакыттан бери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча маселе чечилбей турган. Дал ушул Кыргызстан аркылуу өткөн темир жолдун курулушу жалгыз Кыргызстандагы эмес, Борбор Азиядагы оюндун эрежесин өзгөртөт.
керек болсо чыгыш менен батышты байланыштырган чынжырчада Кыргызстан маанилүү ролду ойнойт деп айтсак болот. Востоком и Западом. Да? Вот. Менин оюмча, бул жагдайда президент Жапаровдун Кыргызстанды жалпы бир хабка айлантуу планы бар. Кыргызстан, скажем, наподобие хаба такого. Анда бир гана соода, экономикалык эмес, маданий байланыштар да болот. Культурные тоже и своего рода наши. Биздин регион ушундай кызматташуунун жыйынтыгында В целом, я думаю, инвесторлорду, туристтерди кызыктырган практически регион болот. получится превратиться в регион, который будет очень сильно привлекать и инвесторов, и туристов. 2022 жылы февралда Садыр Жапаров Кытайга алгачкы сапар менен барып, Си Цзиньпин менен жолукту. Күтүлгөндөй эле эки лидердин сүйлөшүүсүндөгү негизги темалардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу болду. Да. Анан өкмөттү чогултуп, министрлерди чогултуп айтты, бул бизде негизги проект, бул бизде иштешибиз керек. Мунун жолун табышыбыз керек да. Анан ошондо Кытайга 22-жылы, 23-жылы катар-катар барып сүйлөшкөндө Садыр Нуркожоев ушу Кытайдын жетекчилерин баягы ынандыра алды да. Бул бизге керек, бул Борбордук Азияга керек. Бул жолдун келечеги абдан чоң. Биринчиден кыска жол, экинчиден болсо бул аркылуу Европа, Перс булуңуна чыкканга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин баягы кытайлар менен шашпай отуруп алып, түшүндүрүп айтып, баягы аларды ынандыра алды да. Долбоорго түз тиешеси бар мамлекеттер менен орток пикир табылгандан кийин дагы бир маселе калган. Бул жолду курууда дүйнөдөгү чоң оюнчулардын бири Орусия менен эсептешпей коюу мүмкүн эмес эле. 2022 жылы май айында президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо жөнүндө Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, бул долбоор Кыргызстанга аба менен соодай керектигин түшүндүрө алганын билдирген. 30 жылдан бери эле союз чачыргандан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан баштап эле бул жолдун салабыз деген маселе көтөрүлүп келген экен. Бирок бул жолду салдырбаганга кызыктар тарап салдырбай келишкен да. 20-жылдан кийин мен келип эле эми мунун баарын майдалап айтып отурбайын. Мен салам бул жолду. Кыргызстандын өзүнүн күчүн жумшасак дагы салабыз. 20 жылда бүтсөк дагы салабыз деп атып, анан баштадык бул жолду. Акыр аягы баягы мындай, кандай десем, каршы чыккан тараптарды мен ынандыра алдым. Эми мен майда чүйдөсүнө токтолбойун, ынандырдым. Бизге бул жол керек. Биз азыр баягындай туюк өлкөдө жашайбыз. Дүйнөгө чыгыш үчүн биз Казакстан, Россия аркылуу авто жолубузда, темир жолубузда ошол аркылуу. Биз океанга чыга албайбыз. Ошон үчүн океанга биз темир жол менен чыгыш керек деп бул жолду баштадык. Мен акыры ынандыра алдым, ошону менен эле башталды бул жол.